Ар бир адам баласы бийлейт. Качан бийлейт, тойдо бийлейт. Көбүнчө биз болсо эфирден сырткары бийлейбиз, десе элек өзү жакшы музыкалык чыгарма болуп атканда. Дал ушундай өзгөчө элдик бийди элибизге жайылтып, чет өлкөдө да таанытып келе жаткан таланттуу адамдар бүгүн бизде конокто. Абдыкадырова Света эже Көл Бермети элдик бий тоонун көркөм жетекчиси, өзүнүн сулуу бийкештери менен бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыз менен эжеке. Саламатсыздар менен. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Жаңылыктар менен бөлүшүп кетсеңиз, себеп деген мынакей биз көрүп турган Нью Дели шаары тууралуу маалымат бар окшойт сизде. Биз жакында ошо 19-сентябрда Нью Дели шаарына барып, Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы 25 жылдык дипломатиялык иш-чарасына катышып келдик. Ал жакта биздин Кыргызстан посолу Самар эже Эркиновна, ошол эжебиз бизди абдан жакшы маанай менен тосуп алды. 7 күн ошол Индияда жүрдүк, жакшы иш-чараларга катыштык. Ал жакта жалаң ошол дипломатиялык иштердин ортосундагы концертибизди берип келдик. 8 кыз менен кеткенбиз. Ошол мына кече түнү кайтып келдик. Жакшы барып келдиксиздер, демек оор келдиңиздер десек болот. Бул турган өзгөчө белектер, эмне болгон белектер? Бул белектерди ошол посольстводон, Кыргыз посольствосунан бизге ыраазычылык катары билдиришти. Себеби бул иш-чарага дагы катышпай калышыбыз мүмкүн болчу. Бул иш-чарага ошол республикалык кароо сынакта баш байгени жеңип алганыбызга байланыштуу бизди ушул концертке татыктуу деп жиберишти. Ошон үчүн ушул жакшынакай сыйлыктарга ээ болуп келдик. Куттуктайбыз. Рахмат. Куттуктайбыз. Ушул бий командаңыз качан түзүлгөн? 2003-жылы сентябрда түзгөм. Жакында 15 жылдыгыбыз болот. Ошол 15 жылдыгыбызды Кудай буюрса ушул Бишкекте өткөрөлү деген ойдо турабыз. Жыл сайын ошо 15 жылдан бери Каракол шаарындабыз өзүбүз. Каракол шаарында жыл сайын отчеттук концертибизди берип турабыз. Бул ансамбльде 300 кыз бар. 4 жаштан баштап кабыл алабыз. Андан кийин чек жок, келе беришет. Ким келсе ошолор менен иштейбиз. Бирок кичинекей кыздарды сөзсүз экзамен түрүндө кабыл алам. Себеби биздин элдик статус болгонубузга байланыштуу Көл Берметине жакшынакай ийилчээк, чөйөлчак кыздарды алганга аракет кыламын. Мен билишимче сиздин өзүңүздүн кызыңыз дагы жакшы бийлейт. Ооба. Биздин окуу жайдагы Азиза Боронбаева деген эжекенин татынакай кызы бар. Помпойгон аябай катуу бийлейт. Ал кызыбыз азыр ошо Манас университетинде окуп атат. Дагы эле бий менен алек болуп жүрөт. Андан тышкары дагы кичүү кызым бар, Рузеля деген азыр чыгат. Ошол кыздарым бийлешип, менин ушул өзүмдүн биз пенсияга чыкканда дегендей да, баягы ишибизди улантып кетсе деген, себеби өзүлөрү абдан каалашат бийлегендичи. Сиздер кантип бийлеп калдыңыздар? Канча жашыңыздардан баштап бийлейсиздер дегендей? Мен бийге деген 2 класстан баштап келип баштагам. Башында Лилия деген эжеге келчүмүн. Мага өтө жакчы, анткени мен кичинекей кезимден эле бийге баргым келчү. Ошондуктан менин атыман бийге берели деп чечишкен. Азыр жакшы бийлейбиз, анткени бизге Света эже жакшы бийлерди үйрөтөт. Света эженин аркасы менен биз ар кайсы өлкөлөргө барып келип атабыз. Индия, Турция, биз барып келген өлкөлөр. Света эжеге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Тартип күчтүү окшойт, Аябай күчтүү. Бизде правила деп коет го, абдан күчтүү. Ар бир нерсеге ар бир кыздарыбыз ответственный. Өзүм Москвадан окуп келгем. Ошого байланыштуу мен өзүм хореограф мугалим, ушундай тарбия үйрөткөн. Ошол тарбияны ушул 300 кызыма бергенге аракет кылам. Эми баягы Көл Бермети жөнүндө айтайын десем, биз көптөгөн шаарларга бардык. Турция деп атпай, Турциянын уже 60%-ын көрдүк, шаарынчы. Себеби ошол өзүбүздүн эмгегибизге жараша бизди өзлөрү жиберишет, ошого жараша барып келип атабыз. Могу Индиянын да айта кете турган нерсем, биздин жергиликтүү өзүбүздүн администрациябыз жардам берди. Акчалай каражат менен бизди каржылашты. Шаарыбыздын чоңдору дагы, мэрия дагы абдан жардам берди. Чоң рахматымды айткым келет. Ушул убакыттан пайдаланып, ушу бизди колдоп турушат. Ата-энелерибиз биринчи очередь ушу ата-энелерибизге рахмат айтам. Ушу ата-энелерибиз бизди каржылап, андан калганын өзүбүздүн жергиликтүү
тургундардан да жок, өзгөчө тургун активдүү. үй ошо. Мен бул татнага кызга суроо бергим келет. Ата энеңер кандай көз карашта ошо чет өлкөлөргө кетип атасыңар, андай коркушпайбы? Ата эне сарсанаа болот да баары бир. Саламатсызбы? Жок, мен ата энем, кызым мага ишенет, эжеге ишенет. Демек баары жакшы. Албетте. Сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Бар Келип болуңуздар берүүңүздөр дагы үчүн рахмат. көптөгөн ушинтип сыйлыктарды Кыргызстанга алып келе бериңиздер. Сиздерге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушинтип бизге окшогон инсандарды ушинтип эфирге алып чыга бериңиздер. Ийгилик сиздерге.